Forumdun katılımcıları, hurmatlı dostlar, шайлоо системасын реформалоо Кыргызстандын алдында турган конкреттүү проблемаларды чечүү үчүн болуш керек. Ал жөн эле теориялык түрдө болбош керек. Ар бир өлкөнүн тарыхына жараша белгилүү бир убакытта проблемалар болот. Саясий проблема. Шайлоо системасы ошого бакташтырылган болуш керек. Пропорционалдык шайлоо системасынын 140 түрү бар. Ар бир өлкөнүн маселесин чечиш үчүн киргизет. Биз мынакей реформа жүргүзөлүк деп атабыз. Биздин алдыбызда кандай маселе турат? Кандай проблема турат? Биринчи ошону аныктап алышыбыз керек. Бүгүн мен баарын эске алганда цифрлык технологиялардын келиши, интернеттин Кыргызстанга тереңдеп кириши, дүйнөдөгү болуп аткан тенденциялардын баарын эске алганда Кыргызстанда коом фрагментацияланды. Бул бөлүндү. Соц тармакка кирсең, бири-бирин сындап, бири-бирин чанып, бири-бирин туатпай аткан группалар. Коомдогу бөлүнүү түндүк түштүк эле эмес, курактык жаштар жана карылар, социалдык, айылдыктар жана шаардыктар, байлар жана кедейлер, маданий планда дагы феминисттер жана традиционалисттер, ушул баардык бизге белгилүү болгон көрсөткүчтөр боюнча полярдык түрдө, келишкис түрдө бөлүнүп алды. Эгер биз бөлүнсөк, бирибиз жакшы айткан ойду экинчибиз жактырбай баарыбыз сындасак, жардам берген ордуна биз ийгиликке жетпейбиз. Ийгиликке жетиш үчүн биз мобилизация болушубуз керек. Бир жакадан баш, бир колдон жең чыгарыш керек. Мынакей биздин алдыбызда турган задача. Кантип биз бириктиребиз ушу бөлүнгөн адамдарды? Кантип аларды ынандырабыз? Анын жолу илгертен эле белгилүү. Коом ар дайым бай коом болобу, кедей коом болобу, мурун билгериби, адилеттүүлүк деген түшүнүккө муктаж. Ал ар дайым керек. Эгерде чечим адилеттүү түрдө кабыл алынса, калгандары дагы макул болот. Кантип шайлоо системасы. Бүгүн жаштар өзгөчө. Карапайым адамдар бүгүнкү шайлоо системасына нааразы. Анткени муну адилетсиз деп эсептейт. Адилетсиз деген мен баса белгилегим келет. Анткени бул жерге байлар гана келет экен. Бийликтин же башка бийликтин же болбосо партиянын лидеринин көңүлүн таап, эптеп колтугуна кирип кеткендер гана келет экен дейт. Кимди алып келсек дагы, алтын адамды эл алдан ала эле априори бар ошолор деп кабыл албай, ынанбай жатат. Бул легитимдүүлүк жок дегенди билдирет. Легитимдүүлүктүн эки түрү бар: мыйзамдуу, анан саясий, моралдык. Мыйзам боюнча өткөрсөң дагы эл ишенбесе, ал чалажан бийлик болот. Элди ынандырыш керек. Ел ишенгендей болуш керек. Ошондо бүгүн биз айтабыз, бийлик айтат. Саясий стабилдүүлүк өлүгүнүн негизи. Стабилдүүлүктөн кийинки бир тепкич жогору ынтымак. Ынтымактан кийинкиси биримдик жана мен мобилизация дегендей. Биз жөнөкөй стабилдүүлүктөн ошол жерге чыгарыш үчүн элдер тартипке ынангандай болуш керек. Бүгүн жан күчтөр, карапайым адамдар, жаштар шайлоо системасын өзгөртүп, социалдык лифт
Ilgeri 95-жылы жөнөкөй журналист 150 сом алган. Адахан Мадумаров кандай депутат болсо, бүгүн да карапайым адамдар так ошондой депутат болуп, коомдо өзүнүн өзгөрүүлөрүн киргизи келет. 90-жылы 150 сом айлык алган айылдык мугалим кандай депутат болсо, бүгүн да карапайым адамдар депутат болуп келсекти. Ошондо анын шайлаган адамдар ишенет. Болот экен, өзгөртсө деп. Ошондон күтөт. Чыдап, белди бекен бу. Биз мына ошондой системаны камсыз кылып беришибиз керек. Аны ойлоп табыштын кереги жок, бүткүл дүйнөдө бар. Мына баарыбыз Зеленскийди мактайбыз. Зеленский шайлоого келердин алдында эмне деди? Мен ачык 100% пропорционалдык системаны киргизем. Ал система ачык болот. Кандидаттарга дагы, партияга эмес, кандидаттарга дагы добуш берет. Барьерди 3%ке түшүрөбүз деди. Так эле биз айтып аткан сөздү Зеленский айтты. Бүгүн ошону аткарганга кадам-кадамдап, этап-этаптап аракет кылып отурат. Грузияда bir aydan beri борбордук аянтка 10 000 деген адамдар чыгып талап кылып отурат. Эмнени? 100% партиялык тизме, бирок ачык болсун, анан барьер жок болсун. Жок дегенде 3% болсун деп айтып отурат. Ереванда, Арменияда дагы мына ушундай кубулуш болуп отурат. Анткени 3%, Кыргызстанда 50 000 шайлоочу экен. Жаш, мен жанымда отурган Семетей, жаш. Мынакей, бул жакшы урматтуу адвокаттар жаш. Ар кандай катмар, ар кандай профессионалдык группа, ар кандай социалдык, маданий группа өз өкүлүн парламентке шайлап, аттандырып жөнөтө алат. Ошолорго шанс берели. Реалдуу шанс берели деп турат. Биз бүгүн Кыргызстандын алдында турган, Кыргызстандын бөлүнүп жарылуудан сактап кала турган кырдаалдан чыгуунун мен билем жападан жалгыз жолу ушул карганып, мактанып, убада берип, эч ким ишендире албайт, элди эч ким ишендире албайт. Эл өзүнө өзү ишенгендей болуш керек. Тизме ачык, гибкий деп коет, ачык болуш керек. Бул саясий коррупциядан партияларды арылтты. Бүгүн тилекке каршы эң эл жаман көргөн институт парламенттен кийин эле партиялар болуп калды. Парламенттен кийин эле партиялар болуп калды. Анткени система ушундай көмүскө, жабык система ар кандай сюжетти пайда кылып атат. Ошондуктан биз ачык саясий тизмеге өтүп, эл кандидатын өзү тандап алгандай кылыш керек. Бул биринчи. Биз сунуш. Экинчи. Урматтуу Жомарт Түшөнбүч, сиз билесиз. Көп жыл депутат болуп жүрдүк. Партияларды түзүүнү жөнөкөйлөнтүш керек. Бизде жөнөкөй эле ордотпош керек. Ар кандай адамдар партия түзүп, шайлоого аттанганга мүмкүндүк түшүш керек. Региондо офисин болуш керек. Анан мынча миң адамдын сөзсүз тизмесин көргөз деген туура эмес. Анткени бийликке каршы партияда тизмени алып, үйдү жойлоп кыдырып туруп эле баарын отказ жаздыртып, мен партияда мүчө эмес элем, жазып коюп деп андай партияларды шайлоого катыштырбай койгон учурда болду. Бул бир. Экинчиси. Үчүнчүсү. Грузияда талап кылып отур. Партиялар. Алар деле биздеги кырдаалда да шайлоо блогун түзгөнгө уруксат бергилет. Майда бытыраган партиялар официалдуу түрдө шайлоо блогун түзгөнгө биз уруксат беришибиз керек. Ал конституцияга каршы келбейт. Бир партия, эки партия ал партияда эсептелинет. Шайлоо блогун түзгөнгө. Бүгүн шайлоо блогун түзгөнгө уруксат берген эмеспиз. Максаты баары бир партияга биригип, анан күчтүү партия болсо деген ниетибиз болгон. Бирок адамдардан амал качып кутулбайт. Мисалы, азыр Атажүк дегенде партия бар, Республика деген партия. Алар жаңы партия түзө коюшту, Республика Атажүк. Баары тиги салганыңда алар айланып өтүп кетип отурат.
Андан көрө biz шайлоо блогун түзгөнгө уруксат беришибиз керек. Ошондо biz жаңы саясий күчтөргө, жөнөкөй карапайым саясий күчтөргө жол ачкан болот элек. Эл кимди жактырса ошону тандап алыш керек. Мен ойлойм, ошондо бизде стабилдүүлүк болот, ошондо ынтымак болот, ошондо биримдик болот. Анан 3% аз эмес. Мен урматтуу депутаттарды 3%-тен мындай аракет кылышыңыздарды сурайт элем. Теоретически бир райондун эл бир шайлап коет экен дейт. А 5% кылсак, теоретически 10% кылсак, теоретически бир карасы район эле шайлап коет экен десек деле болот. Чоң район, кичи район деген бар. Мен оюмча андай болбойт. Регионалдык бизде ысмолор дагы бар. Эң негизи карапайым адамдарга, жаштарга жол ачып беришибиз керек. Мен ушул резолюцияны колдойм. Балким бул резолюция ооз эместир, бирок бир нерсени баса белгилегим келет. Шайлоо системалары өнүккөндө демократиялык багытта өнүккөн. Мурун Европада каралар эмес. Анан бай адамдар гана добуш бергенге укуктуу болду. Кийин бүт агыда, карашы да, колунда бары да, жогу да добуш бергенге өттү. Анан аялдарды адам катары санап, 20-жылында анан аялдарга да добуш бере баштады. Жакын процесс бардык адамдар бирдей деген баалуулукту моюнга алганга, калыптандырганга багытталат. Бүгүн биздин кээ бир депутаттар жергиликтүү кеңешке депутат болсун үчүн сөзсүз жогорку билими болуш керек деген сунушту киргизип отурат. Бул дүйнөнүн бул процесске анан жалпыга бирдей шайлоо укугу деген чүрүктүн өнүгүүсүнө каршы келет. Айылда 10% адамдын жогорку билими бар экен. Эмне орто билими бар, атайын техникалык билими бар. Адамдар айылда өз тагдырын аныктай албайбы? Арыкты качан качыш керек, кайсы мектепте ремонт кылыш керек, жайытты кандай тартипте пайдаланабыз дегенге алар эмне кача албайбы?